Жекшемби күн жерге жарык түшө элек болчу. Апасынын таң намазга турганын байкаган кичинекей Умар ордунан дароо турду да чекенки бөлмөгө чуркап кирип кетти. Жаңыдан эле сыртка чыккан апасы Алтынай чекенки бөлмөдө жанган жарыкты көрүп, таң кала бөлмөгө кирип барды. Кичинекей Умардын бир нерселерди издеп жатканын көрүп: "Балам, тынччылыкпы?" "Ооба, апа, тынччылык. Тынччылык эле, азыр көрөсүз. Бир аз тура турсаңыз" деген жагымдуу үнү менен уйкусураган Умар апасына көрсөтөөр бир нерсесин издеп жатты. Сабыры түгөнүп бараткан Алтынай уулун тилдей баштады. "Уулум, жатчы, эс алчы. Таң атканда таап көрсөтөрсүң." "Жок апа, мен азыр көрсөтүүм керек. Таң аткан соң бул максатым орундалбай калуусунан корком. Эгер атам көнбөсө максатым майда күгүм болуусунан корком. Суранам апа, сиз жардам бериңизчи." "Макул балам, кана эми айтчы. Эмне максат? Эмнени катып, эмнени таппай жатканыңды түшүндүрчү." "Деги таң саарда эмне болдуң? Чекенки бөлмөгө эмнени каткан элең? Эмнени издеп жатасың?" деген апасынын узаткан суроолору Умарга күч кубат берип жатты. Аңгыча керебеттин түбүндө жашыл баштыкчаны таап чыкты да энесинин колуна узатты. "Апаке, таптым. Мен издеген акчамды таптым. Апа, бул Аллах үчүн жыйнаган акчаларым. Бирок мени кечир апа. Кээде сенде акча болбой калганда бул акчаларымды сенден аядым. Сага айтпадым. Бир күн кыйналсак акча табыларын билет элем. Бирок мен бул акчаларды көптөгөн кыйынчылык менен жыйнаганмын. Ар дайым окууга баратканымда сен берген кичинекей тыйындардын бирин да иштетпеген элем. Ошондо сага айткан дептер, сага айткан калем, ручкаларым түгөнө элек болчу. Ошондуктан мен акчаларды керектебей чогултуп жүрдүм. Эми намазыңызды окуган соң бул Аллах үчүн чогулткан акчаларды атама бериңиз да ага айтыңыз: бүгүн жекшемби, мал базар ишке түшчү күн. Бул акчага жетээрлик жанды калсынчы. Биз да курбандык кылалычы. Биз да жакшылыкка кол суналчы апа. Жыл сайын коңшулар берген этти жей албай арданамын. Эмнеге биз дагы бир улак сой албайбыз апа? Атамдын достору ар жума сайын чогулушуп кой союп жешет го. Анан биз бир жылда бир жолу улак сой албайбызбы? Өткөн жылы математика эжейиме кайрылып, бир улактын наркын бир жылга бөлүп берүүсүн өтүнгөм. Ал: "Уулум, бир күнгө 10 эле сомдон туура келет экен. Эгер күнүнө 10 сомдон жыйначы болсоң, бир улактын акчасын чогултуп каласың" деген. Мына апаке, мына ошол мен чогулткан акчалары. Эми алыңыз да атамды ойготуп, аны көндүрүп, курбандык чалалычы. Кичинекей Умардын мынчалык акылдуу экендигин, ушунчалык Аллахка жакын экендигин туйбай жүргөн эне жүрөгү эзилип, не дээрин билбей нес болуп туруп калды. Аркы бөлмөдө жаткан атасы Адыл баарын угуп жаткан эле. Жубайы Адылдын жанына келсе, ап-апак жаздыктын бетине аккан көз жаштары даана көрүнүп турду. Ордунан дароо туруп, мал базарды карай жөнөгөн Адыл уулу Умардын акчасын алды да эң алдыңкы койлордун бирин тандап алууга шашып жөнөдү. Ооба, бул баланын мынчалык зерек, ушунчалык сүйкүмдүү экендигине жаздык кучактап жаткан ата эмес, түн уйкусун чанган эне себеп экенин баарыбыз аңдап түшүнгөн чыгарбыз. Андыктан ар таңда тынчтык, такыбалык, бактылуу үй бүлө тилеп, бата кылган эне баарыбызга үлгү болоор деген ишеничтемин. Тексттин автору Мамит уулу Асан. Бул видео сиздерге жаккан болсо, жакын досторуңуздарга жана туугандарыңыздарга бөлүшүп коюңуз. Бул видеону бөлүшүү менен сиз Аллах алдында чоң жакшылык кылган болосуз. Бул видео сиздерге жаккан болсо, каналыбызга подписка кылып, жакын адамыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Бул видеону бөлүшүп коюу менен сиз биздин каналыбыздын мындан арыда өнүгүшүнө чоң салым кошкон болосуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.